Саламатсыздар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Алгач бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биогеоценоз жана биоценоз деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер биогеоценоз жана биоценоз тууралуу түшүнүк алуу менен бирге биогеоценоздогу азык чынжыры жана анын звенолору жана ошондой эле биогеоценоздун өзүн өзү жөнгө салышы жана андагы заттардын жана энергиянын айланышы ошондой эле биогеоценоздогу өзгөрүүлөр тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз жалпы эле биоценоз жана биогеоценоз тууралуу маалымат алат экенбиз. Анда алгач биоценоз жана биогеоценоз деген эмне экендигин тасманын жардамы аркылуу таанышып алалы. Биогеоценоз жаратылышта бардык түрү организмдер, мисалы өсүмдүктөр, жаныбарлардын түрлөрү бири-биринен обочолонуп жашашпайт. Алар тескерисинче бири-бири менен байланышып, жансыз жаратылыш менен бирдикте биогеоценозду же экосистеманы түзүшөт. Демек, биогеоценоз бул белгилүү аймактагы абиотикалык жана биотикалык компоненттердин өз ара биргелешкен комплекс десек болот экен. Башкача айтканда, биогеоценоз жандуу жана жансыз жаратылыштан турган комплекс экен. Алгач биогеоценоздун абиотикалык бөлүгүнө кайрылалы. Атмосфера. Атмосферанын басымы, атмосферанын курамы, жарык, температура жана башка шарттардын бардыгы биогеоценоздогу тирүү организмдер үчүн маанилүү шарттардын бири болуп эсептелинет. Ал эми литосфера, өзгөчө жер кыртышынын үстүңкү борпон катмары же топурагы жана анын курамы, топурактагы минералдык, органикалык заттар, макро, микроэлементтердин болушу, булардын бардыгы биогеоценоздогу тирүү организмдер үчүн маанилүү болуп эсептелинет. Ал эми гидросферага кайрыла турган болсок, суу чөйрөсүн бардык тирүү организмдер түрдүү деңгээлде пайдаланышат. Мисалы, айрымдары суу чөйрөсүнүн өзүндө жашашса, айрымдары сууну көп талап кылат. Ал эми, мисалы, чөлдөрдө жашаган тирүү организмдер тескерисинче сууну чектелүү гана пайдаланышат. Эми биз биогеоценоздогу биотикалык бөлүккө кайрылалы. Алгач өсүмдүктөр дүйнөсүнө баш багалы. Биогеоценоздогу өсүмдүктөрдүн биргелештигин биз фитоценоз деп атап коебуз. Фитоценоздо өсүмдүктөрдүн ар бир түрү белгилүү бир тартипке башыйып, белгилүү бир биргелештикте жашоо тиричилигин өткөрүшөт. Мындан сырткары биогеоценоздогу козу карындардын биргелештигин биз микоценоз деп атап коебуз. Ал эми жаныбарлардын биргелештигин зооценоз деп атайбыз. Ар бир биогеоценозго белгилүү бир жаныбарлардын түрдүк курамы таандык. Демек, биогеоценоздогу жаныбарлар бири-бири менен түрдүк курамы жана саны боюнча айырмаланышат экен. Мындан сырткары биогеоценоздогу маанилүү жана өзгөчө мааниге ээ тирүү организмдердин бири микроорганизмдер. Булардын биргелештигин биз микробоценоз деп атайбыз. Алар өз кезегинде татаал органикалык заттарды жөнөкөй органикалык заттарга, минералдык заттарга айландырып, заттардын жана энергиянын айланышына катышат. Ошентип биогеоценоздо заттар жана энергиянын алмашуусу тынымсыз жүрүп турат экен. Демек, биогеоценоз деген бул биоценоз жана геоценоздун биргелешкен комплекси. Биогеоценоз ачык система жана туруктуу өзүн өзү жөнгө салып турган система болуп эсептелинет. Тасманын жардамы аркылуу биогеоценоз жана биоценоз тууралуу маалымат алып алдык. Эми аны бышыктап коелу. 1940-жылы академик Владимир Николаевич биогеоценозго аныктама берип, бул терминди биринчи жолу илимге киргизген. Анын айтуусу боюнча биогеоценоз бул геоценоздон же болбосо биотоп деп коебуз, же жансыз жаратылыштан жана биоценоздон же тирүү организмдердин биргелештигинен турган татаал комплексти биз биогеоценоз деп атайт экенбиз. Биогеоценоздо заттардын жана энергиянын алмашуусу тынымсыз жүрүп турат. Биз мисал катары өсүмдүктөргө токтолуп көрөлүчү. Биогеоценоздо энергиянын негизги булагы бул күн энергиясы. Күндөн келген энергияны өсүмдүктөр түздөн түз пайдаланышат дагы, биогеоценоздогу башка тирүү организмдердин пайдаланышына мүмкүнчүлүк түзөт. Алар күндөн келген энергияны пайдаланып, кайра энергиянын башка түрүнө айландырат.
Бардык тирүү организмдер жаратылышта дем алышат. Дем алганда кычкылтек менен дем алып, абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Ал эми өсүмдүктөр башка тирүү организмдерден айырмаланып, буларда фотосинтез процесси жүрөт. Анда көмүр кычкыл газын сиңирип алышат дагы, кайрадан атмосферага кычкылтекти бөлүп чыгарышат. Ал эми сууга кайрыла турган болсок, деги эле бардык тирүү организмдер сууну өз тиричилигинде пайдаланышат, ошол эле убакта сууну кайра сыртка бөлүп чыгарышат. Ошентип, биогеоценоздо энергия жана заттардын айланышы тынымсыз жүрүп турат экен. Бирок биогеоценоздогу энергия жана заттардын айланышын окуп үйрөнөрдөн мурун биз алардагы азыктануу чынжырына кайрылышыбыз керек. Азыктануу чынжыры деген эмне? Биогеоценоздогу азыктануу чынжыры деп биз бири-бирине азык болуучу бир нече түрдөгү организмдердин тартиптүү бир тобун айтат экенбиз. Азыктануу чынжырында энергиянын негизги булагы бул күн энергиясы болуп эсептелет. Продуценттер же автотрофтор же жашыл өсүмдүктөр күндөн келген энергияны пайдаланып, органикалык эмес заттардан органикалык заттарды синтездешсе, ал эми продуценттер пайда кылган даяр органикалык заттар менен консументтер же гетеротрофтор азыктанышат. Ал эми өз кезегинде продуцент жана консументтерден калган калдыктарды редуценттер ажыратышат дагы, кайрадан жансыз чөйрөгө бөлүп чыгарышат. Ошентип, жаратылышта чөйрөнүн факторлору жана азык чынжырынын звенолорунун ортосунда өз ара тыгыз байланыш жүрүп, алардын ортосунда зат алмашуу жүрүп турат экен. Ошо менен катар жаратылыштагы ар бир звено заттардын жана энергиянын айланышына катышышат. Анда биз азыктануу чынжырын жыйынтыктап коелу. Демек, азыктануу чынжырында негизги продукцияны булар продуценттер пайда кылат экен, же жашыл өсүмдүктөр. Буларда фотосинтез процесси жүрүп, органикалык эмес заттардан органикалык заттар пайда болот экен дагы. Ал эми консументтер же болбосо продуценттерди түздөн түз керектөөчүлөрдү биз консументтер деп атап коет экенбиз, же болбосо гетеротрофтор. Булар даяр органикалык зат менен азыктанышат. Биринчи иреттеги консументтер булар чөп жейүүчү жандыктар. Ал эми экинчи иреттеги консументтер болсо, ушул чөп жеген жаныбарлар менен азыктанган жырткычтар, ал эми ири жырткычтар болсо, үчүнчү иреттеги консументтер болуп эсептелет. Ушул продуценттер жана консументтердин тиричилик процесстеринин калган калдыктарды жана алардын өлүктөрүн редуценттер иштетип, жөнөкөй органикалык заттарга жана минералдык заттарга айландырып, өз кезегинде жаратылышта энергиянын жана заттардын айланышына катышат. Бирок жаратылышта азыктануу чынжырын түзгөн звенолордун саны максимум 4-5ке чейин жетет. Андан ашык болбойт. Сейрек гана 6 звенодон турушу мүмкүн. Эмне себептен? Көрсө, азыктануу чынжырынын ар бир звеносунун заттар жана энергия өткөн маалда алардын саны азайып жүрүп отурат экен. Мисалы, продуценттерди консументтер азыктанган маалда энергиянын 1/10 бөлүгү гана консументтерге өтөт. Эми ушул 100% энергиянын 10% эле өттү деп коелу. 10%ды биз кайра 100% деп эсептесек, анын 1/10 бөлүгү гана экинчи иреттеги консументтерге, ал эми редуценттерге болсо, анын 1/10 бөлүгү гана өтөт экен. Ошентип, энергия уламдан улам азайып жүрүп отурат экен. Демек, азыктануу чынжырында продуцент, консумент жана редуценттин ар биринин өзүнүн орду бар экен. Жана биогеоценоздогу эң негизги энергиянын булагы жалгыз гана күн болуп эсептелет экен. Дал ушул күндөгү энергияны түздөн түз продуценттер алып, фотосинтез процесси жүрүп, органикалык заттарды пайда кылышат экен. Дал ушул органикалык заттарда, тактап айтсам, химиялык байланыштарда энергия кармалат. Ал энергияны өзлөрүнүн тиричилигинде пайдаланышат, кайра башка энергия түрүндө чөйрөгө бөлүп чыгарат. Жана ошондой эле продуценттерди консументтер жеген же азыктанган маалда ал энергиянын 1/10 гана консументтерге өтөт экен. Албетте, консументтер ал энергияны пайда кылып, жашоо тиричилигинде түрдүү максатта пайдаланышат дагы, кайрадан энергияны бөлүп чыгарышат. Мисалы, механикалык энергия же болбосо жылуулук энергиясы түрүндө бөлүнүп чыгышы мүмкүн. Ал эми консументтерди редуценттер жеген маалда же болбосо түздөн түз продуценттерди редуценттер ар түрдүү калдыктарын ажыраткан маалда энергиянын 1/10 бөлүгүн алышат дагы, аларды дагы өз жашоо тиричилигинде пайдаланышат. Демек, энергия бир түрдөн экинчи түргө өтөт экен, бирок жок болуп кетпейт экен. Бирок энергия бир звенодон экинчи звеного өткөн маалда алардын саны азайып жүрүп отурат экен. Биогеоценоздо энергиянын гана саны азайып жүрүп отурбастан, тирүү организмдердин түрдүк саны, массасы дагы азайып жүрүп отурат.
Аны окуп үйрөнүү үчүн биз экологиялык пирамидага кайрылып көрөлү. Биз үч бурчтук же пирамида сыяктуу элестетели. Анын негизинде продуценттер же болбосо жашыл өсүмдүктөр турат. Белгилүү бир убакыттын ичинде жашыл өсүмдүктөр тарабынан өндүрүлүп чыккан органикалык заттардын өлчөмүн биз экологиялык биринчилик түшүм деп атап коебуз. Экологиялык биринчилик түшүм же таза түшүм канчалык көп болсо, анда экинчилик түшүм да ошончолук көп болот. Башкача айтканда, продуценттер менен азыктанган биринчи иретеги консументтердин саны дагы продуценттерге көз каранды болуп эсептелинет экен. Ал эми экинчи иретеги консументтердин түрдүк саны жана салмагы продуцент менен консументтерге албетте көз каранды жана түрдүк саны боюнча аздык кылат. Ал эми пирамиданын чокусунда турган ири жырткычтар булар эң аз түрдүк санда болушат дагы, бирок ошондой болсо дагы ылдыйкы звенолордон көз каранды. Ошентип экологиялык пирамидада ар бир кийинки топ салмагы боюнча дагы, түрдүк саны боюнча дагы 10 эсе азайып жүрүп отурат экен. Мисалы, биз көлмө биогеоценозуна кайрылып көрөлү, же болбосо суу чөйрөсүнө кайрылалы. Буларда дагы эле так ушул сыяктуу пирамидадагы звенолордун катыштары байкалат. Башкача айтканда, алардын түрдүк саны жана массасы же салмагы азайып жүрүп отурат. Мынакей балдар, ошентип биз жогоруда биоценоз жана азыктануу чынжыры тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезек суроого келип жетти. Анда алгач суроого кайрылалы. Төмөндөгүлөрдү иретке келтиргиле. Биринчиси биринчи консумент, экинчиси продуцент, Всы экинчи консумент, Гсы редуцент. Кичинекей А менен сапротроф деп турат, кичинекей Б менен автотроф, кичинекей В менен гетеротроф. Эми ушуларды иретке келтиресиңер. Башкача айтканда, биринчи консумент бул сапротрофпу, автотрофпу же гетеротрофпу? Анда жоопторго кайрылалы. Биринчиси чоң Ага кичинекей Б туура келет. Башкача айтканда, биринчи консумент бул автотроф деген жооп экен. Экинчиси чоң Бга кичинекей В туура келет экен. Башкача айтканда, продуцент бул гетеротроф деген жооп. Чоң Вга кичинекей В, чоң Гга кичинекей А туура келди. Экинчи жоопко кайрылалы. Б кичинекей Б, чоң А кичинекей В, чоң В кичинекей В, чоң Г жана кичинекей А деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, төмөндөгүлөрдү иретке келтирип көргүлө. Анда силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө экинчи экен, мен силерге иреттеп койдум. Продуцент же болбосо булар органикалык затты өндүрүүчүлөр, бардык жашыл өсүмдүктөр кирет, автотрофтор деп атап коет экенбиз. Ал эми биринчи консумент дагы, экинчи консумент дагы даяр органикалык заттар менен азыктангандыктан буларды биз гетеротрофтор деп атайбыз. Ал эми редуценттер болсо сапротрофтор деп аталат. Биз жогоруда айтып өттүк, биогеоценоз бул ачык, туруктуу жана өзүн жөнгө салган система деп. Мисал катары биз токой биогеоценозуна кайрылалы. Токойдогу өсүмдүктөр биргелештиги же болбосо фитоценоздо алар чөйрөнүн ар түрдүү шарттарына, мисалы жарыкка, сууга жана башка чөйрөлөргө карата кабаттуулукту түзүшөт. Айталы, токой биогеоценозунда же фитоценоздо биринчи кабатта бойлору бийик, ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу дарактар түзөт. Алар жарыкты сүйгөн өсүмдүктөр. Демек, токой биогеоценозунун биринчи ярусунда же биринчи кабатында дал ушул бийик, күндү сүйгөн же жарыкты сүйүүчү өсүмдүктөр турат. Андан соң экинчи кабат кетет. Экинчи кабатта мисалы терек, байтерек, тал же болбосо кайың, четиндер түзөт. Булар жалпы күндүн келген энергиянын 4/3 бөлүгүнө ээ болот десек болот. Ал эми үчүнчү кабатка кайрыла турган болсок, булар күндөн келген энергиянын 4/2 бөлүгүнө гана ээ болгон бадал өсүмдүктөр. Мисалы карагаттар, бөрү карагат, ит мурун жана башка бадал өсүмдүктөрү булар ири, күндү сүйгөн дарактардын көлөкөсүндө өскөн өсүмдүктөр. Ал эми 4-чү кабатка кайрыла турган болсок, бул негизинен көлөкөнү сүйгөн өсүмдүктөр. Булар негизинен эрте жазда гүлдөшүп жана гүлдөрү ачык түстө болот. Демек, токой биогеоценозунда өсүмдүктөр кабаттуулукту түзөт экен дагы. Эң биринчи кабатка жарыкты сүйгөн өсүмдүктөр, мисалы ийне жалбырактуулар же болбосо бою бийик жазы жалбырактуу өсүмдүктөр, мисалы эмендер түздү. Ал эми экинчи кабатта андан кичирээк, мисалы четиндер, кайыңдар, тал теректер түзөт. Ал эми үчүнчү кабатта болсо андан бою кичирээк бактар жана бадалдар түзөт. Мисалы жана айтып өттүк, биз ит жүзүмдү, шилбини жана башкаларды киргизсек болот. Ал эми акыркы кабатта болсо, 5-кабатта болсо
папоротниктер, чөп өсүмдүктөр турат экен. Демек, биогеоценоздо өсүмдүктөрдүн ар бир түрү бири-бирине ыңгайланышып, бир түрүн экинчи түрү жок кылып салбагыдай болуп, кабаттуулукта өзүн өзү жөнгө салып турат экен. Дал ошондой өзүн өзү жөнгө салуучулук жаныбарлар дүйнөсүндө дагы байкалат. Мисалы, жырткыч азыгын эч качан толугу менен жок кылып жибербейт. Эми биз жогорудагы маалыматтарды эске алуу менен кезектеги суроого жооп алалы. Адегенде суроого жакшылап көңүл бөлөлү. Биогеоценоз кантип өзүн өзү жөнгө салат деп ойлойсуңар? Асы түрлөр бат-баттан көбөйүшөт, Бсы кай бир түрлөрдүн популяцияларынын саны көбөйөт, Всы особтордун саны өзгөрөт, Гсы бир түр башкалар тарабынан толугу менен жок кылынбайт деген жооптор болду. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Биогеоценоз кантип өзүн өзү жөнгө салат деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул Гс экен. Башкача айтканда, бир түр башкалар тарабынан толугу менен жок кылынбайт экен. Эми силер менен биз биогеоценоздогу өзгөрүүлөргө кайрылып көрөлү. Биз жогоруда айттык, биогеоценоз бул өзүн өзү жөнгө салып турган туруктуу система деп. Бирок ошондой болсо дагы ар түрдүү шарттардан улам биогеоценоздо түрдүү өзгөрүүлөр болот. Мисалы, бир күн ичинде эле күн менен түндүн алмашуусу биогеоценоздогу жандыктардагы түрдүү деңгээлдеги өзгөрүүлөрдү алып келет. Же болбосо жыл мезгилдеринде деле биогеоценоздо укмуштуудай өзгөрүүлөр жүрөт. Аны жакында көргүңөр келсе, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салсаңар болот. Алгач биз жыл мезгилдеринин ичинен жазга кайрылалы. Жаздын келиши менен күндүн узарышы жана жылышы менен эфемероиддер же болбосо тамыр сабактары жана пияз түптөрү бар өсүмдүктөр эрте жазда эле бүр алышып, жашыл болуп өсүп чыга келет. Алар кар эрийликте эле гүлдөп башташат жана дал ушул жазында өскөн курт-кумурскалар менен алар чаңдашып тиричилик кылышат. Жазында өзгөчө шамал менен чаңдашуучу өсүмдүктөр жалбырактары чыга электе эле бүр алышып, бүрдөшүп, гүлдөшүп чаңдашышат. Демек, жаздын келиши жана жайдын алгачкы этаптарында баардык өсүмдүктөр массалык түрдө гүлдөп, чаңдашып, урук калтырышат. Аны менен катар жаныбарлар дүйнөсүндө дагы өзгөрүүлөр башталат. Алардын тиричиликтери активдеше баштайт. Мисалы, жаздын келиши менен келген куштар бизге келе баштайт. Адегенде алар уя салуучу жерин тандашат. Андан кийин түгөйгө түшөт, уя салышат, анан тукум калтырышат. Демек, жайында өсүмдүктөрдүн биомассасы көп болгондуктан баардык түр организмдер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мисалы, курт-кумурскалардын саны көбөйөт. Ал эми курт-кумурскалардын санынын көбөйүшү өз кезегинде алар менен азыктанган жаныбарлардын санынын көбөйүшүнө алып келет. Ал эми мисалы, курт-кумурскаларды жеген канаттуулардын көбөйүшү өз учурунда алар менен азыктанган жырткычтардын көбөйүшүнө өбөлгө түзөт. Демек, жай мезгили деги эле баардык түр организмдердин тукум калтырышына ыңгайлуу болгон учур болуп эсептелинет. Жайдан кийин күз келет. Күзгө тирүү организмдердин баардыгы даярданышат. Өзгөчө өсүмдүктөргө кайрыла турган болсок, алардын тиричилик процесстери жайлап, жалбырак түшүп, кышкы тыным абалына өтөт. Ал эми жаныбарлар дүйнөсүндө таптакыр башкача. Мисалы, алардын кай бирлери чээнге киришсе, мисалы, аюулар деп коелу, ал эми жерде сууда жашоочулар, сойлоп жүрүүчүлөр дагы анабиоз абалына өтөт. Бул эмне деген абал? Бул өзгөчө тыным абал десек болот. Организм сенек абалга өтөт дагы ыңгайлуу шарт келгенде кайрадан активдеше баштайт. Ал эми кышында ачык жерлерде активдүү тиричилигин өткөргөн жандыктар үчүн кыш мезгили өтө кооптуу мезгил. Себеби алар өз жаны үчүн жана азыгы үчүн айгышкан жашоо үчүн күрөшкө түшүшөт. Мындан сырткары биогеоценоздогу өзгөрүүлөргө чөйрөнүн шарттарынын өзгөрүшү дагы мисал боло алат. Мисалы, көлмөнүн соолушу өз кезегинде башка биогеоценоз менен алмашат. Ал эми көлмө акырындап соолуйт дагы көлмө биогеоценозу токой биогеоценоз менен алмашат. Эми жогорудагы биогеоценозду жөнгө салуу жана алардын өзгөрүшү тууралуу маалыматтарды бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого назар салып көрөлү. Табыгыч шартта кайсы биогеоценоз башка биогеоценоздорго салыштырмалуу бат өзгөрбөйт же туруктуу болот деп ойлойсуңар? Түрдүк саны аз болгон биогеоценозбу же түрдүк саны көп болгон биогеоценозбу? Табыгыч шартта кайсы биогеоценоз башка биогеоценоздорго салыштырмалуу бат өзгөрбөйт же туруктуу болот деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен. Башкача айтканда, түрдүк саны көп болгон биогеоценоз туруктуу болот экен. Себеби бир звено жок болсо, алар башка звенону пайдаланып же азыктанып башташат.
Ошентип балдар биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жалпы эле биогеоценоз, биоценоз жана алардын өзгөрүшү, жөнгө салышы тууралуу маалыматтарга ээ болдук. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.